уялыңыз гейлерди колдоп чыкканда. Сиз айтып атасыз, мынанча акча алат экенбиз дейсизби, бөлөт экенбиз дейсизби? Ошол акча тууралуу деле көтөрүп чыккан маселеңиз ошо гейлерге байланыштуу өтө уят нерсе. Гейлерге боло маселени ошол жерде кайсы бети менен көтөрүп чыкты? Мага ошол өтө туура эмес көрүнүш. Мен өлүп кеткен күндө дагы мен тынч өлүшүм керек. Колуңарда күчүңөр, белиңерде күчүңөр бар туруп, инвалид адамдардан акча аласыңар. Бул жерде депутаттарга сын койбосоң, өздөрүнчө шылдың болушат. Шылдың таяк кодулдар болгону булар сахнада эмес да. Кыргызстан азаттыктын өрүндө ар бир сөзүн өткөндөй өз алдынын жолунда. Мисалы жакында гана бир депутат сүйлөп атат. Чычкан сойсо дагы касапчы сойсун депчи. Ал деген өтө сабатсыз. Кыргызча чычкан сойчу эле. Бизде жакшы сөз бар. Чычкан сойсо да касап сойсун дегенчи. Чычкан сойсо да касап сойсун дегенчи. Сизден сураныч, элди экиге бөлүп митинг кылам, пикет кылам дегендерди жыйыштырыңыз. Анткени президенттин казанда бар, чөмүчкө чыгат. Президенттин элге иштеп жаткандыгы ачыктан ачык даана көрүнүп турат. Ошону эми ошол жерде көтөрүп чыга турган маселеби? Мисалы элестетип, ошону кайсы бети менен көтөрүп чыкты? Кайсы бети менен, кайсы ар уяты менен, кайсы жигиттик намысы менен ошолорду колдоп чыкты? Мен эне катары айтайын. Биздин урпак эмне болот? Биздин урпак. Балким ал өзү ошонун ичиндедир, эгер катуу айтсам кечирим сурайм. Удостоверениясын көлүгүн көрсөтүп коюп, баардык өзүнө караштуу жеке маселесин чечүү үчүн ал жерге депутат болуп барган деп ойлойм. Достор, мен сиздерге 3 айдан бери Карагай курулуш компаниясын сунуштап келемен. Бул аралыкта эмне өзгөрүлдү? Айтып беремен. Жыл башында А блоктун 1-кабатында кыш кою иштери башталса, азыркы учурда 8-кабаттан өттү. Ал эми жыл башында Б блоктун монолит иштери 1-кабатта болсо, азыр болсо 7-кабатка келип калды. Бул арада курулуштун В блогунун 1-кабаты башталды. Тездик менен куруп жаткан Карагай курулуш компаниясы курулуштун сапатына да өзгөчө көңүл бурду. 5 камералуу, панорамалык, эң бир жогорку сапаттагы терезелер. Ар бир үйгө дал ушундай калың көлөмдөгү Россиянын жогорку сапатындагы эшиктер коюлмакчы. Бул эшиктер узак жылдар бою сиздердин кызматыңыздарда болот. Ош шаарында документтик иштери жайында. Курулушу 1 жылда толугу менен бүтө турган үй алам десеңиз, анда Карагай курулуш компаниясына келиңиз. Толук маалымат алуу үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Амансыздарбы? Мен мурунку видеолорумда кызымды жоготуп, таппай чыркырап сиздерден жардам сурадым. Сиздердин жардамыңыздар менен табылды. Рахмат. Мени эстеп калдыбы, калбадыбы деген ойдо дагы бир жолу өзүмдү тааныштырып өтүүгө туура келди. Мен Досматов Айназик, жөн гана үй жумушчусу, үйдөгү балдарым баккан энемин. Менин кайрылуу жасаганымдын себеби төмөндөгүчө. Биз өткөндө роддомдон жазганбыз, роддом боюнча. Ошондо келиндерден бизге кат келди. Эжеке ошону тереңирээк айтып бериңизчи деп. Роддомдо мындай, роддомго чейин урматтуу жогорку бийликтегилер, сиздерге кайрылып жатабыз. Элдин үнү көңүл болуп коюңуздарчы деп суранам сиздерден. Роддомдо биринчи начало боюнда болгондо мыштайм. Боюнда болгондо ФАПка барасың, өзүң айылыңда ФАПка барасың, ал жерде учет койгон дептерин жазыш үчүн 300 сом алат сенен. 300 сом алат дагы, кийин анализдерин жазып берет. Ар бир кирген анализдериңе 100 сомдон алат. Ар бир терапевт, врачтар жазылуу болот ал жерде. Ошол врачтарга кирген чыккан сайын печатын басып бериш үчүн 100 сомдон алат. Андан кийин анализдери кан менен кровь, ал дагы платный. Дагы бир анализ точно айтышка эсимден чыгып турат, тамырдан алат. Ал мурда 300 сом, кийин 600 сом болду, кийин 1000 сомдон ашып кетти анын басычы. Бул үйдө турган келиндер үчүн бир аз кымбат көрүнүш болуп калат. Андан кийин биз роддомго барабыз. Роддомго барганда биринчи киргениңде фондко 100 сом алат. Фондко 100 сом алат дагы, экинчи, үчүнчү этажга чыгарат. Мен дайыма төлөгөндө төлөгөн үчүн
Төлөйкөндү гана айта алам. Ош шаарында Төлөйкөн роддом номер 2 деп турат. Анан ал жерде мындай. Мен бул жерде коркконумдун себеби мындай, мен бул кайрылууга чыкканымдын себеби мындай. Акчасы жок барган келиндер кайтыш болгонго чейин барат да, кароосузданчы. Же болбосо оор абалга туш келгенге чейин барат. Бул мен көрүп келген көрүнүштөрүм канча жылдан беричи. Фондко 100 сомдон алат. Сөз бул жерде 100 сомдо эмес. Кээ бир акчасы жок барган келиндер кароосуз калган учурда, кыйын абалга түшүп калган учурларда болот. Аны мен көрүп, зээним кейип, аркасында кала турган балдарын, өзүмдүн балдарымдай элестетип, айтпай коюшка жүрөгүм чыдабады. Бул жерде кесарево болуп төрөйсүң. Төрөгөн келиндер сени ал күнү кесаревага дейин бир дайындап врачын караган болот. Ошол врач операционныйга алып киргенде врач өзүнүн ставкасын отдельно алат дагы, кирген шериктерине өзүнчө ставка бар ал жерде. Ошону төлөтөт, обязательно төлөтөт. Операционный залдан реанимацияга киргизет, бирок ошол акчаларды расчет кылдыртып, анан экинчи этажга түшүрөт сени. Экинчи этажда өзүнчө гинеколог карайт, жазып берген выпискасына операционныйлардын бөлөк, жөнөкөй төрөгөндөрдүн бөлөк, анын да ставкасы бар выпискага. Эмне үчүн акча алат выпискага? Ошол жагында карап берсеңиздер. Андан кийин бул жерде бир эле выписка эмес. Менин эң коркконум акчасы жок келиндер каралбай кетип жатат, каралбай жатат. Бул жерде урматтуу кызматкерлер, сиздер дагы жаман адам эмессиздер. Аллах буйруп, ошол чоң жерлерди ээлеп, ошол жумуш орундарга орношуп отурасыздар. Сиздерге бул жумушуңуздар аманат гана. Ал тиги дүйнөгө барганыңыздарда бул жерде элди какшатып алган акчаларыңыздын бири дагы таасирин бербейт. Ал жерде учурда кызматтан пайдаланып, кандай адам алдыңыздарга акчасы бар, жогу барбасын, медик катары колуңуздардан келген жардамды көрсөтсөңүздөр гана эки дүйнө бактылуу боло аласыздар. Бирөөнү какшатып байлыкка жеткен байлыктарыңар, суунуку сууга, сайдыкы сайга, бир күн болсо бир күн чыгып кетет. Учуру келгенде бардыгы болот. Өзүңөрдүн максатыңарга жетем деп элдин канын сорбогула, урматтуу роддомдогу иштеген врачтар. Сиздерден сураныч. Менин эң коркконум, дагы бир жолу айтам, акчасы жок адамдар каралбай кетип жатат. Мен бир адамды билем. Действительно инвалид. Ол адам рухсат берсе, анын даректерин, сүрөттөрүн жөнөтө алам. Ал адам инвалидноска 1,5 жыл чыга албады. Себеби жатканга палатага аны очередке акчасы болбоду. Ал адам өзүн карата албады. Инвалидноска 1,5 жыл чыга албай жүрдү. Ошол адам действительно инвалид. Ушундай учурлар бизде көп болуп жатат. Кызматыңыздардан кыянат кылбаңыздар, сиздерден суранам. Бул столдор, ээлеген орду жумушуңуздар сиздерге аманат гана. Калчу нерсе, ал жакка жасаган амалдарыңыздар гана кетет. Экинчиден, бул жерде садик маселеси мындай. Любой садикке барыңыз, любой садикке. Мына Ош шаарында, башка жерди билбейм. Өзүнүн бул жерде да ставкасы бар. Азыр 6.000-7.000 көлөмүндө. Ошол акчаны алып, анан балаңды садикке алат. Садиккечи алганда ал жерден мисалы ал жер менен бизди тааныштырбайт. Балдасы кандай жерде жашайт, кандай тамактар берилет, кухнясынын состояниясы кандай, маңына жакында жолотпойт. Анын ичи кандай бизге караңгы садиктердин ичи. Ошону көзөмөлгө алып берсе болот. Себеби бул балдар биздин келечек муун. Анан мындай, мен пособие тууралуу какылдаганымдын себеби мындай, ач бала менен ток бала ойнобойт деп өткөндө да айткам. Мисалы мен башка бирөөнү эмес, өзүмдөн алайын. Мен бул кезге чейин пособияга мажбур болгон эмесмин. Ошол себепти пособияга кайрылган эмесмин бир да жолу. Бул жерде мындай, мен айтайын дегеним, пособияны мен айтпасам ким айтат? Себеби мен пособия албагандардын жагдайын абдан түшүнүп турам. Алар санарыкке кире албайт, пособия ала албайт. Пособия алган адам күн помощь ала албайт. Бир келин айтты, мынтип айтты. Менин общагада жашайт экен, Кара Сууда. Менин жагымдагылар
күн помощь алды дагы, мен ала албадым дейт. Себеби мен квартирантмын, ал жерде каттоодо жокмун деп ыйлактады да ал келинче. Эми карам, мындай адамдарды, шарты туура келген адамдар көңүл бөлбөйт дагы, буларды эске албайт да балкимчи. Ошол себептен бул адамдар каралбай калып жатат. Мага даже кечеги кызымдын видеосунан кийин Бишкектен чүйдөн болом деп да бир эже жазды. Мен да дал ошондой көрүнүштөмүн, пособие албайм. Күн помощтор келгенде соседтерим алат, мен ала албайм деп жазды. Менин сөзүмдү уккусу келбегендер укпай кулаган жабылса жабып алсын, бирок мен тиешелүү органдарга жеткичекти айткым келет. Бул элдин үнү, менин жеке башымдын, жеке оюмдун, мен жеке кызыкчылыгым эмес. Бул жерде болуп жаткан, биздин өлкөбүздө президентке эч ким жеткирбей жаткан үн. Мисалы, кечегиде прокурорлор карап, өтүп кеткенден кийин өзүнүн 20 жылдык акысын төлөтүп жатат. Өзүнө гана мыйзамды турлап алган. Ушундай кишилер. Ооба, бул каза болгондо Чаткалдын прокурору. Ким? Чаткалдын прокурору, бул жерде даже фамилиясы жазылган. Азыр Дагы бар же? Жанузаков Бакирдин Мусаевичтин үй бүлөсүндө турат. Бир эле киши же дагы барбы? Бир прокурорго 21 миллион бөлүнүп берилеби? Ооба, мыйзамда ушундай жазылган, 20 оклад төлөнөт. Жок, ошону эсептелет, 20 жылдыгын эсептегенде ошончо болуп калабы? Ооба, 20 жылдыкта ошо 21 миллион. Мамлекеттин казынасына да бар экелди. Кара, ошол өзүнө 21 миллионду чечип жатып төрөлгөн балага пособияны ыра көрбөгөн адамдардан биз жакшылык күтсөк болобу? Бул биздин балким үйү жок адамдар пособия ала албай жатканыбызды президент кабары жоктур балким. Санарипке кошумча ушундай үй жайсыздарга кошумча документ каралып, мен сиздерден суранам, жогорку бийликтегилер. Мен жогорку бийликтегилерге ишенбегениmin себеби мындай. Менин жеке оюм, ашыра чапсам алардан кечирим сурайм. Бирок алар бизди 30 жылдан бери алдап келет, кечирим сураштын деле кажети жок. Мындай. Алар 30 жылдан бери эмнени кыйратты, колунан эмне келди, эмне маселени көтөрүп чыкты. Алар менин оюмча мындай, жеке кызыкчылык үчүн бизнесмендер өзүнүн бизнесинен налог төлөбөш үчүн депутатмын деп эмесин удостоверениясын көлүгүн көрсөтүп коюп, баардык өзүнө караштуу жеке маселесин чечүү үчүн ал жерге депутат болуп барган деп ойлойм. Себеби карапайым элдин жүгүн алар бир да аркалаган жок, көрүнүктүү болуп эч кимден үн чыккан жок. Мисалы жакында гана бир депутат сүйлөп атат. Чычкан сойсо дагы касапчы сойсун депчи. Ал деген өтө сабатсыз. Кыргызча чычкан сойчу эле. Танат Удматович, бизде жакшы сөз бар. Чычкан сойсо да касап сойсун дегенчи. Чычкан сойсо да касап сойсун дегенчи. Ал чымчык сойсоң да касапчы сойсун деген макалды ошол бир белгилүү бир ол дагы ошол акчанын айынан барып калган депутат болуш керек. Ким айтты эле? Атын билбейм, аксакал. Ошону кайсы ою менен айтты түшүнбөйм. Биздин кыргыздын жигиттери намыскөй, чыдамкай, турмушту көктөйүнөн билип, элдин жүгүн алып жүргөн жигиттер эч качан чычкан сойбойт, урматтуу президент. Ошону эсиңизге түйүп коюңуз. Анан барып жаңы гимн чыгарышат. Кыргыз Республикасынын гимнин айта алышпайт депутаттар. Многие депутаты знают гимн. Вот поэтому, я думаю, средства массовой информации иногда искажает. Вообще у нас в таком свете показывают, как будто мы здесь... Не, ну мы же вот приехали, проверяем. Вот, Алгалай бир Кыргызстан, азаттын өлүндө, ар сөзүн өскөндөй, өз алдынын жолунда. Сен кыргыз элине кызмат кылам деп ант берип жатып, кандай гимнди жаттаган эмессиң, урматтуу депутат. Керек болсо кайсыл жылы кабыл алынган, ошону айтып суроо берсе жооп бере албай туруп, ошол жерге күндө кантип папкаңды көтөрүп барасың, урматтуу депутат. Бир да болсо бир ирет элим үчүн бардым эле деген күнүң болдубу? 1 саатка ойлонгон убактың болдубу? Жок. Себеби анда мынтип аялдар чыркырап чыкпайт болчу. Эмне мусулманчылыкта жазылган аял киши жалжактап мага окшоп мындай экрандарга чыкса болбойт да.
мен эмнеге чыктым? Мен аргасыздан биздин жаңы макал чыгарган билимсиз депутаттардын айынан мен урматтуу биздин ишкер, ак көңүл, чынчыл, элдин жүгүн аркалаган президентибизге жетеп экен үнүм деген ойдо чыгып жатамын сиздерге. Бул жерде мындай действительно жакын үй бүлөлөргө керек болсо психологда жөнөтсө болот мамлекеттин эсебинен, жок дегенде 3 айда бир жолу. Себеби ал ата-энелер өтө чүнчүп өзүн керексиз абалга алып келип алышкан. Ошол аялдарга, балдарына жакшы жок дегенде колдоо көрсөткөндү билели, урматтуу өкмөттүн бийликтери. Мен сиздерден ошону суранам. Адам жүктү жоон териси менен сезмейин, бирөөгүнүн абалын түшүнбөйт. Мен мисалы 2 инвалид бала карадым. Дагы айтып өтөм, ушул жерде мисекте иштеген адамдар менин балдарымдын оорукчан экенин көрө тура мисектен өттү деген кагазды акча алмайын бербеди. Бул дагы бир айтып жатат, жазыптыр маңачы. Туура айтасың, мен бербейм деп чырылдасам дейт, эч ким мага кошулбады дейт. Себеби элдер берип үйрөнүп калыптыр. Берип эле койчу дешти дейт. Айла жок бердим дейт. Эми караң, бул эмне? Жазылбаган мыйзамбычы, жазылбаган салппы? Кандай жүрөгүңөр чыдап оорукчан адамдардан Аллах берген алсаңар аман, колуңарда күчүңөр, белиңерде күчүңөр бар туруп, инвалид адамдардан акча аласыңар. Жергиликтүү аткаминерлер, жергиликтүү министрлер, жергиликтүү ишкана жетекчилери, сиздер ошол майып балдардан кантип акча алып, тамагыңыздардан өтүп, ошону балдарыңыздарга алып барасыздар. Ушул көрүнүштү жойсоңуздар болбойбу? Мен ушуну өтүнөт элем сиздерденчи. Ал эненин жүрөгү итак оорукчан, ал эненин жүрөгү эзилип бүткөн. Ал эненин жүрөгү сиздер акча сурагычак эле эзилип бүткөндө, ал замандын көрүнүшүнө дагы бир жолу кайгырып кетет бул жерден ошол энелерчи. Мен ошону суранам сиздерден, пособияны суранам, роддомду суранам сиздерден, роддом маселесин чечип бериңиздер, суранычы. Анын мына колунда жок, действительно жакыр жашаган үй бүлөлөргө психолог суранам, ата-энесине. Алар аял кишилер андан жабыркап кеткен. Барып көрсөңүздөр болот ошондой. Мисалы жергиликтүү айыл өкмөт башчылары, ошол айыл өкмөттө канча адам бар, канчасы жакыр, канчасы жакшы үй бүлө, ошолордун каттоодо тургандыгын билбеген жетекчилер бар. Ошол адамдардан кабар алып, абалын сурап, колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябаңыздар суранычы. Бир күн келип алар дагы адам болот. Адамдын колуна карап мамиле кылбаңыздар. Ал дагы Кыргыз Республикасынын эркин мамлекеттин адамдары, сиздерден суранычы. Азыр бизде мындай, акчаң болсо гана баардык жумушуң бүтүп, бар жокко колуң жетет. Акчасыз сенин үнүңө уккусу да келбейт. Балким азыр мен ушул пособия маселеси менен роддом маселесин жакшы бир жерде иштеп, анан айтып чыксам, кимдир бирөөгө жакшы таасир берер эле. Балким биз мындай көрүнүштө болбойлучу, карапайым калкты ойлойбуз деп ошол жерге барып жатасыздар, депутаттар. Сиздерден суранычы, иштеп жаткан президентке туш тараптан тоскоол болбоңуздарчы, өтүнүч. Анын келгенине 2 жыл болду. Бирок 2 жылда результат көрсөтө алды. Мисалы, сиздер 30 жылдан бери ошол жерде отурдуңуздар, конституцияны жаздыңыздар, мыйзамдарды өзгөрттүңүздөр, эмне иш кылдыңыздар, элдин алдында кимиңиздер сүйлөй алдыңыздар, качан гана шайлоо болордо келип сүйлөйсүздөр, антты бересиздер, бирок аткарылбаган убада, аткарылбаган анттар, көрө албастык. Биздечи адам менен дос болушу мүмкүн, бирок жүрөгү кас болушу мүмкүн. Президенттин жанында ошондой адамдар бар. Азырчы жүргөн адамдар. Бир президент жанагы бир депутат айтат да, конституцияны өзгөртпөй эле дейт. Өзгөртпөй эле. Өзүбүздүн жакшы макалдар менен жашайлы, чечсек болбойбу деп айтат сөзүндө. Кыргызда бир керемет макал бар. Биздин конституциядан дагы ыйык, конституциядан дагы бийик. Бул макал лакаптар.
ошол макал лакаптарга таянып жашаса, биздин жашоо туура жолго түшмөк, адилеттүү турмуш болмок. Ал ошол депутат ошончо жакшы макал билет экен, конституцияны жакшы түшүнөт экен. Ошол 21 миллионго бул президентибиз баргы чакты ошол жерде жүргөн, эмнеге көңүл бөлгөн эмес. Эмнеге ал өздөрүнө гана туура, өздөрүнө гана пайдалуу мыйзам жазып жатканда карапайым калк ойлонгон эмес. Эмнеге ал ошол макалды жаттаган биздин президентке көбүнчө көрө албастык кылып пут тосуп туш тараптан бир нерсени жамынып кечеги жакында дагы митинг кылам деди. Мен аябай жүрөгүм ооруду. Неге элге кызмат кылам деген адамды неге биз путтан тартабыз? Жүрөгүм ооруду. Мен бирок мындай да баш кесмек бар, тил кесмек жок, учурдан пайдаланып айта өтөйүн. Урматтуу депутат, сиз ким экениңизди билип турасыз. Сиз макал тууралуу жашатам Кыргызстанды дейсиз, бирок сиз эмнеге сагызган сактыгынан өлбөй суктугунан өлөт деген макалды өзүңүзгө жаттап алган эмессиз? Сизден сураныч, элди экиге бөлүп митинг кылам, пикет кылам дегендерди жыйыштырыңыз. Анткени президенттин казанда бар, чөмүчкө чыгат. Президенттин элге иштеп жаткандыгы ачыктан ачык даана көрүнүп турат. Биз эмес, дүйнө эли биздин президентке суктанып жатат. Сиз пут тоспоңуз, сураныч. Сиз пут тоспоңуз, сураныч. Антип элдин мээсин айландырып, компроматты жабынбаңыз. Компромат тууралуу президент канча жолу сиз берип жүрген жерлерди алгандыгы тууралуу тактап, тастыктап, документальный айтып жатат. Биздин президент элге кызмат кыла турган президент. Бул жерде биздин президентибизге дүйнө эли суктанып турат да. Мындай жакшылыктын жашааны өзү эле билинип турат биздин президент келгенден баштап. Урматтуу Садыр Нуркожоевич келгенден баштап. Мен жеке өзүмдүн атымдан жана эли журтумдун атынан рахмат айтам сизге. Сизде сөз жок. Сизге жеткирип баруучулар начар, деңгээли 30% гана иштеп жатат. Бармак бастым, көз кыстым. Бардыгы көз алдында басылып, иштер бүтүп жатат. Акча берип, акча жолу менен гана болуп жатат бул окуялар. Буну сизге эч ким жеткире албайт. Себеби өзүнүн кызмат ордун жоготуштан коркот. Ал жерде депутаттарыбыз көбү башында айтып өткөндөй өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн баргандагы бул маселелерди козгошко балким акылы да жетпейт. Ошон үчүн бул маселелер ошончо жылдан бери чечилбей каралып келе жатат. Анан мен эмени жакшы көрөм. Өз тилимди жакшы көрөм. Мисалы мамлекетте, мисалы больницага барасыз. Мен основной балдарын оорукчан үчүн больницага барам. Мен кыргызча кайрылганда алар башка тилде жооп берет да. Мен бардыгы биринчи кыргыз тили биринчи орунда турган жакшы көрөм. Рекламалар, больницага киргенде түшүндүрмөлөр биринчи биз кыргызбыз, кыргызча болсун. Ошону суранам. Өзүмдүн тилимди жакшы көрөм. Биз тилибизди эч качан жоготпошубуз керек. Мамлекет бул тил менен мамлекет. Мен бир саясатчы болуп, бир саясатка аралашып кетти дегенден алысмын. Бул жерде депутаттарга сын койбосоң, өздөрүнчө шылдың болушат. Шылдың таяк кудулдар болгону булар сахнада эмес да. Ошон үчүн мындай кудул деп айтууга болбойт буларды. Ата көздөрү кудулдан айырмасы жок ал жердечи отурганда. Кечегиде 1 миң канча гейлер дейт да, мына жерде. 16.900 гей бар дейт да Кыргызстанда. Ошону эми ошол жерде көтөрүп чыга турган маселеби? Мисалы элестетиң, ошону кайсы бети менен көтөрүп чыкты? Биз кыргыздар мындай урпактан урпакка калтыра турган адамдарбыз да, урпактан урпакка уланып келе жатабыз. Урпоголочубуз бизди кандай кыйынчылыктарда дагы ушул Кыргызстаныбызды сактап, үркүндө дагы үркпөй, чөкпөй келген кыргызбыз да. Анан эми караң, гейлерге боло маселени ошол жерде кайсы бети менен көтөрүп чыкты. Мага ошол өтө туура эмес көрүнүш. Мен өлүп кеткен күндө дагы мен тынч өлүшүм керек. Себеп балдардын келечеги, кыз менен кыз, уул менен уул үйлөнүп жаткан заманда ата эне бул жакта өлүп барат да тынч өлбөйт. Бул көрүнүш өтө уяттуу нерсе. Аны даже ал жерде көтөрүп чыккандын өзү уят. Сиз баягы айтып атасыз, Эдил Байсалов, вице ошол ким? Бачкарик. Министрлер кабинетинин орун басары. Депутат эмес? Депутат эмеспи? Ошол деле мисалы караң. Кайсы бети менен, кайсы ар уяты менен, кайсы жигиттик намысы менен ошолорду колдоп чыкты. Мен эне катары айтайын. Биздин урпак эмне болот? Биздин урпак
Балким ал өзү ошонун ичиндедир, эгер катуу айтсам кечирим сурайм. Бирок бул маселеңиз өтө уят. Биз жаш муундарга үлгү болушубуз керек. Туура жүргөндө биз кыргызбыз, таза кандуу кыргызбыз. Мен кыргыз экеним менен сыймыктанам. Кыргызга тиешелүү гана нерселерибизди көрсөтүп кетишибиз керек. Сиз ал жерде уялыңыз. Гейлерди колдоп чыкканда сиз айтып атасыз, мынанча акча алат экенбиз дейсизби, бөлөт экенбиз дейсизби? Ошол акча тууралуу деле көтөрүп чыккан маселеңиз ошо гейлерге байланыштуу өтө уят нерсе. Ал жерге сиздер эмнени көтөрүп барсаңыздар болот. Элди ушул ситуациядан кантип алып чыксак деп мен өткөндө дагы айтканмын. Мисалы сиз кредитти айтып чыгыңызчы, айтып чыга аласызбы? Чыга албайсыз, себеби ал сизге пайда алып келбейт. Ошон үчүн чыга албайсыз. Кредит мисалы мынандай. Бизде мисалы мен Финкабанктан мурда кредит алгам. Финкабанктан кредит аласыз, 200 миң алганда. 200 миң алганда баштапкы төлөмүнө мисалы 10 миң, 11 миң төлөй бересиз. Основной сумма. Бул жерде аз 2-3 миңдин көлөмүндө болот да, калганы проценттики кете берет. Кийин ишин жүрүшүп, кредитими жабайын деп бардым эле, келдим эле деп барсаң, сенде сумма өзгөрбөйт. Себеби ал баштапкы басында сенден процентин алып койгон. Сиз ушунчалык элге жардамыңыз тийип, көйгөйдү көтөргүңүз келсе, мына элдин азыр эң көйгөйлүү окуясы ушул кредит. Кредит маселесин көтөрүп чыгыңыз. Ипотека маселесин көтөрүп чыгыңыз. Мен бир аялды жакшы билем, ипотекага үй алган. Ипотекага үй алган, ал мындай алган байкуш. 2 миллионго үй алгандагы 2 миллион 100 миңди ушундай 1 миллион 400 миңин өкмөттөн алган. Айына 23 миңден 15 жыл төлөмгө кол койгон. Бирок ал 23 миң ай сайын төлөйт. 23 миңдин 2 гана миңи основной суммадан кетет. 21 миңи ай сайын процентине кетет. Ошол не деген маскара? Ошону көтөрүп чыгыңыздар, сураныч. Кредит, ипотека, пособия, роддом маселелерин сиздерден суранып өтөм. Ушул маселелерди чечип бериңиздерди деп ишенем. Президентке жеткирет деп үмүттөнөм сиздерден. Жана дагы бир жолу ушул иштеп жаткан, жашоого жылмаюу алып келген, жашоодон үмүт алып келген үмүтсүз бир гана шайтан. Бардыгызды жакшы жашоодон үмүт кылган, бардыгын туш тараптан алынын жетишинче чечип бараткан президентибизге тоскоол болбоңуздар, ошону суранам сиздерге. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн рахмат. Бирок бул маселе чечилип каралып берсин деп өтүнөм сиздерден.